Кечээ 17 мартта Талас облусунда жер үйгениндеги Талас алтын комбинаты ишке киргизилди. Эртең Кыргызстанга 150 000 доза вакцина келет. Бүгүн Кыргызстанда COVID-19 инфекциясы катталгандыгына 1 жыл болду. Айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн күйүүчү май таңкыздыгы болбойт. Фехтования боюнча кыргыз спортчулары дүйнө кубогуна катышат. Талас облусунда жер үйгениндеги Талас алтын комбинаты ишке киргизилди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана телекөпүрө аркылуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин катышты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоордун башталышы өлкөлөр ортосундагы инвестициялык кызматташтыктын ийгиликтүү үлгүсү боло аларын белгиледи. Өз кезегинде президент Владимир Путин Таластагы алтын кен комбинатынын иштеп башташы кыргыз-орус экономикалык кызматташтыгын жана өлкөлөр ортосундагы өнөктөштүк союздаштык мамилелерди чыңдоо үчүн маанилүү экендигин баса белгилеп, бул боюнча Садыр Жапаровдун сөзүнө толук кошулаарын айтты. Эртең Кыргызстанга Кытай берген COVID-19 каршы 150 000 доза вакцина алынып келинет. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Бул партиядагы вакцина 75 000 кишиге жетет. Ошондой эле Кыргызстанга Россиядан COVAX программасынын алкагында гуманитардык жардам катары вакцина келерин кошумчалады. Бүгүн 18 мартта Кыргызстанда COVID-19 илдетинин алгачкы учуру катталгандыгына 1 жыл болду. Инфекция 2020 жылы 18 март күнү Умрадан кайтып келген Сузак районунун 3 тургунунан аныкталган. Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда COVID-19 инфекциясына кабылгандардын жалпы саны 87 000ден ашуун адамды түзгөн. Айыгып чыккандардын саны 84 000ге жакын, ал эми каза болгондор 1485 адамга жеткен. Өкмөт кумшекер жана өсүмдүк майын экспорттоого тыюу салды. Бул тууралуу Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. 2020 жылдагы статистикалык маалымат боюнча кумшекердин 56%-ын атамекендик компаниялар өндүрөт. Калган 44%-ы коңшу өлкөлөрдөн импорттолот. Азыркы учурда эң зарыл болгон азык-түлүктүн жетишсиздиги байкалбайт. Көрүлүп жаткан чаралар аргасыздан жана убактылуу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Фехтования боюнча курама командасынын мүчөлөрү 19-23 март күндөрү Татарстандын Казань шаарында өтө турган дүйнө кубогуна катышат. Спортчулар 17 марттан 25 мартка чейин Казань шаарында спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын негизги республикалык жана эл аралык мелдештердин календардык планына ылайык иш сапарга жөнөтүлгөн.